Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Садыр Жапаров Кумтөр Голд компания ишканасынын эмгек жыяматы менен жолугушту. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 15-июнда Ысык Көл областындагы Кумтөр кенинин иши менен таанышуу учурунда Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун эмгек жыяматы менен баарлашты. Мамлекет башчысы ишкана иштеп жатканын жана мындан ары да планга ылайык туруктуу негизде иштей тургандыгын өзгөчө белгилеп, мындан улам компаниянын эмгек жыяматын өлкө элинин кызыкчылыгына чын дилден жана абийирдүүлүк менен иштөөгө үндөдү. Садыр Жапаров алтын кендин ата мекендик экономикадагы өзгөчө ордуна токтолуп, убактылуу тышкы башкарууну киргизүү менен Кумтөр кенинде мындан ары экология менен айлана чөйрөнү коргоо маселелерине чоң көңүл бурула тургандыгын баса белгиледи. Ошондой эле ал Кумтөр Голд компания жакынын эсебинен Нарын областын өнүктүрүү фондун түзүү чечими кабыл алынгандыгын билдирди. Президент Садыр Жапаров өлкөдө мерчемделип жаткан социалдык экономикалык реформалар, жарандардын бардык категориялары үчүн ипотека ресурстарынын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу чаралары, тышкы саясаттагы актуалдуу багыттар жана пландар жөнүндө дагы айтып, акыркы чет элдик сапарларынын натыйжалары тууралуу учкай кеп кылды. Жолугушуу суроо-жооп форматында уланды. Компаниянын кызматкерлерин учурдагы иши, ден соолуктарын чыңдоо жана социалдык мүнөздөгү башка уюштуруу чаралары боюнча суроолор кызыктырды. Мамлекет башчысы көтөрүлгөн бардык суроолорго жооп берип, өз кезегинде Кумтөр Голд компания ишканасынын кызматкерлерине ийгиликтерди каалады. Садыр Жапаров кени эми толугу менен Кыргызстандын кызыкчылыгына иштеп баштагандыгы үчүн компаниянын бардык кызматкерлерин ишкананын мүлкүнө аяр мамиле жасоого жана болгон күч-аракетин жумшап иштөөгө чакырды. Азияда аскердик базалар кимге жана эмне үчүн керек? Россиядагы Финансы университетинин массалык коммуникация жана медиа бизнес департаментинин доценти Геворг Мирзаян биздин чөлкөмдө америкалык базаларды түзүү маселесинин тегерегиндеги ойлорун ортого салган. Борбор Азия жана анын айланасындагы аймакта Кошмо Штаттардын базаларын түзүү келечеги жөнүндөгү талкууларга уланып туруу. Бирок Орто Азиялык мамлекеттердин өздөрүнө мындан эмне пайда? Көйгөйлөр жок эмес. Афганистандан коалиция күчтөрүн чыгаруу процесси эптеп-септеп уланууда. Ал 11-сентябрда аяктайт, бирок америкалыктар өз жоокерлерин алыска жөнөткүсү келбегенин билдиришти. Ошол себептен АКШ жакында Орто Азиялык өлкөлөрдүн бири Тажикстан бул өлкөнүн оор экономикалык абалынан пайдаланып, Кыргызстан, батыштык коммерциялык эмес уюмдар активдүү иш алып барган, Өзбекстан бейтарап нукта бараткан же Казакстан менен макулдаша турганы боюнча макалалар байма-бай жарыяланууда. Жергиликтүү да, россиялык расмий өкүлдөр да мындай ой ишке ашырылбастыгын айтышууда. Тажик жана өзбек тараптагы байланыштарыбыз расмий кайрылуу түшпөгөнүн айтып жатышат. Экинчиден, бул мүмкүн эместигин билдиришет. Ошондуктан буга каршылык көрсөтүүгө деле туура келбейт, дейт Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин Азия 2-департаментинин жетекчиси Залмай Кабулов. Ошондой эле ал бул жаатта камтама болуунун кажети жоктугун айтат. Чөлкөмдөгү мамлекеттер өздөрүн толук коопсуз сезишпейт. Ислам террорчулары, афган согушкерлери, ошондой эле көпчүлүк ойлогондой келечекте Кытай өңдүү жашыл интернационал алардын суверенитетине коркунуч туудуруп турат. Жергиликтүү элитанын айрым өкүлдөрү жарандык кепилдиктердин ынанымдуулугунан шек санайт. Борбор Азия өлкөлөрүндө, алардын эң байларында да акча каражатынын таңкыстыгы бар. Ал эми америкалыктар бир топ берешен экени белгилүү эмеспи? Ошол 3 маселе турат, анткени менен америкалык базаларды жайгаштыруу аларды дароо чечип жибербейт. Орто Азия өлкөлөрү кылдаттык менен Армениянын жана ЖККнун мүчөсү болгон Азербайжандын чек арасындагы кырдаалга кылдат көз салып турганы шексиз. Алар үчүн бул ЖККнун аракетке жарамдуулугу, тагыраак мүчө өлкөлөрдүн аймагын коргоого жөндөмдүүлүгүн текшерүүчү сынак сымал. Ооба, бул улуттук өзгөчөлүк менен сынак. Өз территориясын коргоону каалабаган армениялык бийликтин кызыктай жүрүм-туруму өздөрүнө милдеттеме алган тышкы күчтөр үчүн курал болуп саналат. Башка сынак азырынча жок. Эгер Армения, Азербайжан чек арасындагы калаба токтобосо, анда Орто Азияда россиялык кепилдиктердин ынанымсыз экенин жар салган
тезинен бөлөк өнөктөштөрдү издөө абзел дегендердин үнү күч алат, маселен америкалыктар жана тартип. Анткени менен кептин баары Кошмо Штаттар аяк баскан жагына тынчтык менен коопсуздукту алып келбей турганында. Болгондо да маселе Орто Азияга келгенде. Себеби Москвадан айырмаланып Вашингтонго чөлкөмдөгү туруктуулук жана коопсуздуктун кереги жок. Россия жана Кытай үчүн көйгөй жаратуу далаалатында Кошмо Штаттар Орто Азиялык мейкиндикти болушунча туруксуздаштырууну көздөйт. Тынчтыкты аркыл ыкмалар менен бузаарын баары эле түшүнүп турат. Ислам радикалдары атыккан кол согушкерлерин да америкалыктардын андай күчтөргө көшөкөрлөнгөнү боюнча кеп узун. Бир катар өлкөлөрдө тыюу салынган ислам мамлекети топтору муну төгүнгө чыгарбас. Ошондой эле батыш маанайына сугарылган заманбап жаштар тарабынан ишке ашырылуучу майдан аркылуу жүргүзөрү айтпаса да анык го. Коргоо тармагындагы кызматташтык өнөктөштөрдүн ички иштерине кийлигишүүсүз жана жергиликтүү жарандарды туура жашоого үйрөтүү аракеттерисиз жүргүзүлөрүнө эч кандай кепилдик бере алышпайт. Дал ошол себептен бүгүнкү күндө Орто Азияда коопсуздукту камсыз кылуунун бир гана формуласы бар. Америкалыктар азыраак, ал эми орустар чөлкөмдү башканын коргоосу жок, даярда эмес жана буга жөндөмсүз жана эки тараптуу кызматташуулар көбүрөөк болушу зарыл. Башкалардан кем калбайбыз. Соңку убакта аймактагы мамлекеттер ортосундагы чек ара жана башка пикир келишпестиктер биргеликте иштөөгө бөгөт коюп, болбогон жерден жаңжалды кырдаалды жаратып турду. Бирок азыр алардын бийликтери Орто Азиянын мамлекеттеринин баары жападан жалгыз айне күйдө турганын, өздөрүнөн башка эч кимдин жоктугун аңдашты. Ошондуктан өздөрү да Россиянын калкалоосунда да чөлкөмдү бирдиктүү мейкиндикти түзүүгө киришти. Казакстан менен Өзбекстандын ортосунда жибек жолу визасы деп аталган Шенгендин аналогун түзүү боюнча сүйлөшүүлөр аяктап барат. Бул чет өлкөлүктөргө аталган эки өлкөгө саякаттоодо бир виза алууга жол ачат. Эгер долбоордун тагдыры ийгиликтүү чечилсе, ага Кыргызстан да кошулушу мүмкүн. Ал эми оңдой берди болуп жүзөгө ашырылса, мындан туризм гана пайда көрбөйт. Бирдиктүү виза форматы атайын кызматтардын кызматташтыгын, бири-бири менен маалымат алмашуусун, бирдиктүү маалымат базасын түзүү мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле биргелешкен экономикалык программаларды да тереңдетет. Интеграция жана өз ара көз карандылыктын тереңдеши жаңжал деңгээлин азайтуу жана жакындагы эле Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара жаңжалы сымал кейиштүү окуяларга жол бербөө жакшы өбөлгө эмеспи. Буга америкалыктардын зарылдыгы деле калбайт. Автордун пикири редакциянын көз карашын билдирбейт. Булак Спутник чекитке ийжи. Кокуй, паланчаны камаш керек, камай алышпады. Түкүнчөнүн байлыгын текшериш керек, байып кетти деп кыйкыргандар жана Кыргызстан коррупционерлердин экенине айланды. Соттор сатылма. Депутаттар только өз кызыкчылыгын коргош үчүн олтурат. Эч кимисине алыңар жетпейт деп ачайкырык салып, туура эле баамдап, атасынан калган алтыны бар беле. Же туулганда эле мультимиллионер болуп туулганбы? Булар эмне болуп байыган деп айлык менен байыганда мугалимдер менен врачтар да укмуш байымак деп кыйкырып жүрдүк эле. Анан эле ошол коррупционерлердин байлыгын изилдеп, кармап сурак кылышса ага да чыдабай калгандарына таң каласың. Ой, күйөрмандар жөн эле кыла бергиле тирүүлүгүңөрдү. Кеңири уктап, ак болсо чыгат. Дагы күйгүзүшүп эл уулуна боштондук деп кыйкырып чыккандарга бияктагы эл келесоо болгонсуп, жаны кейит кишинин. Ой, дегеле ушул кезге чейин кайсыл УКМКнын төрагасы ушинтип иштеди, кайсыл президент дал ушундай кадамдарга барды эле. Иштеген кишиге да мүмкүнчүлүк бересиңерби? Же 5-10 сом үчүн томолонуп ар кимдин артынан шыпыргы боло бересиңерби? Деги бизге эмне жагат? Ушул кезге чейин ачык айтканда баарын боктоштуруп коюп, кылгылыкты кылып, кылжып менен бууп коюп, бүгүн баарын Садыр Жапаров менен Ташиев кылыш керек деп кекенип, тез оңдоп бергиле деп теминтип, ошол экөө жан үрөп жумуш кылганга чейин чукуланып бүтпөй койдуңар го чиркин. Эң сонун иштеп атат президентибиз. Мындай иш алып барыш үчүн күчтүү дух керек. Демиңерди ичиңерге алып, кичине сабыр кылгыла. Бирөөнү сурап, суракка чакырып баштаса эле ызылдап, эл уулуна боштондук деп чыга калбай. Ошол эл уулдары 30 жылдан бери өлкө итке минип калганча, Кыргызстан карызга белчесинен батып калганча, кыргыз эли жумуш акча деп туш тарапка чиедей тарап кеткенче эмне кылып жүрүштү эле тоба. Эми баары эле эл уулу болуп,
жеген ичкенин тескегенге чейин эле чекеден баатыр болчу дейсиңер го уялбай. Элдин да акыл эси жайында, аркасынан он чакты тууган уругу менен тааныш билиштерине акча алып, митингге чыгып көнгөндөргө акча берип, артынан салбырап кыйкыргандарды мода кылып алдыңар го чиркин. Өкмөт териштирип баарын тактаганча өзүңөрдөн кетип, өзүңөрдү жоготпой олтуруп тургула. Кыргызстан эбак эле мафиялашып бүткөн экен, алар менен күрөш оор жана көпкө барат. Анткени эл оомал, төкмөл жана акчага сатылып митингге чыгып көнүп алгандар да көп. Арзыгүл Абдибалиева.